Октябрь айынын башында Кожо Кайыр каналын тазалоо иштери башталган. Мындагы жумушчулар тазалоо иштери узакка созулгандыгын белгилешет. Анткени 1965 жылда ишке берилген болсо, андан бери тазалоо иштери жүргүзүлбөгөндүктөн канал толуп калган. Жаан-чачын күндөрү гана жумуш убактылуу токтоп калбаса, калган күндөрү каналды оңдоо иштери кызуу дем менен уланууда. Жумушчулардын алдына апрель айына чейин каналды 47%га бүткөрүү милдети турат. Bunu тазалайбыз, сетка токуйбуз, бетон кылышып атат, кийин куябыз ошо. 12 метр. 12 метр ашык кылсак дагы переплата төлөйт. Буюрса, ошого аракет кылып атабыз да энди 1 апрелге чейин. Кийинки жылдын апрелине чейин 47% жумуш бүтүш керек. Кожо Кайыр каналынын жалпы узундугу 31 километрди түзөт. Долбоор аркылуу 9 километр аралыгы капиталдык ремонттоодон өткөрүлмөкчү. Бүгүнкү күнгө дээрлик 750 метр бөлүгү тазаланып бүткөрүлдү. Мисалы 71 гектар айдоо аянты бар жана калканын саны 15 000 адамды түзгөн. Масалиев айыл аймагын негизги сугат суу булагын мына ушул каналдан пайдаланышат. Burada yani su meselesi boyunca bize tartışarak bulgan. Azırına remontu bütkönden keyin bizde negizinde 3 aylık hükümetin jeri var. Uşu jerler var, uşu Kожо Кайыр kanalından suat işleri yüzülüyor. Taza su içkenliki başka, bu suat jerge kete turgan su negizgi uşul bizde. 3 aylık hükümet. Eldi sana kança faydalanat uşul? Bizden özümüz mesele aylıkından 15.300 lira. Aydo ayantı kança? Aydo ayantı bizde özümüzün 75 gektar bizim özümüzde mesele var. Kalan aylık miktarlar bizdekinden köpürak. Ösümlükleri östürüp atkan, ekintikinleri östürgen su uşu bizdeki. Koldanıp paydalangan su uşu var. Жазгы тала иштери башталган кезде каналдагы оңдоо иштери убактылуу токтотулуп элге суу берилет. Район администрациясынын башчысынын орунбасары каналдагы авариялык абалдан улам жоготуулар көп болууда дейт. Буга байланыштуу акимдин орунбасары айыл аймактардагы жашоочулардан сабырдуулук менен күтүп турууну суранат. Ремонт иштери бүткөрүлбөсө, келечекте сугат суу маселесинде тартыштык күчөйт деген жообун узатты. Чындыгында мына сугат суу маселеси бизде районда өзү 3 дарыябыз агып өтсө, элибизде сугат суу тартыштыгы бар да. Канча пайыз ошо көрсөтөт? Мисалы, азыр айтканыңыздай эле көп жерлерде биз алабыз дейт турган болсок, дарыябызда мисалы үчүн дарыя, Исфария, Максу, анан бул жакта Сок дарыясы деп коет, Кожешкен дарыясы. Ошол жерден эң көбү мисалы үчүн 283 чейин суу чыга турган болсо, ошону ала албай атпайбыз. Ала албаганын себеби биздин каналдарыбыз кичине. Анан жанагы көп потерябыз бар, жер каналдарыбыз бар дегендейчи. Азыр ушул ремонттор бүткөндөн кийин аксык болсо эми сууну үзгүлтүксүз жеткирип бергенге шарт түзүлөт да. Мындан Сараз, Халмен айыл аймагында да каналдар бар. Анан кээ бир жерлерибиз через Өзбекстан өткөн жерлерибиз бар. Ошондо мамлекет деңгээлде жакшы көңүл бурулуп, азыр ошол коштан мамлекеттерге кирбей, отдельный өзүчө канал курулуп кеткен жерлерибиз бар да. Жыл сайын өлкөнүн ирригация тармагына 160-250 миллион сомдой акча жумшалса, быйылкы жылда 1 миллиард сом каралган. Деген менен аталган тармакка бөлүнгөн ири суммалардын натыйжалуу жумшалышы мамлекет тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынууда. Алсак Кадамжай районуна 10 миллион 400 миң сом бөлүнгөн болсо, толук кандуу жумшалып бүткөрүлдү. Негизги каналдар бетондон курулгандыктан көпчүлүк жерлерде оңдоо иштери бүткөрүлдү жана 46 километр каналдар механикалык тазаланды. Биздин мына Исфаянын оң жагында Учкургон айыл өкмөтүндө жер каналдарыбыз бар. Алар Анхор каналыбыз бар, Тешик деген каналыбыз бар, Каракыштак, Алыш деген каналдарыбыз бар. Аларды баары механикалык тазалоодон өтүп бүттү. Мына монту бетонный каналдарыбызды дагы шагал толуп калган, кумшагы толгон жерлерди полный тазаладык. Мурда дагы тазаланып келген, кээ бир жерлери калып кетчү эле да. Азыр эми толук кандуу бардык жерлерди камсыздап, мурда 4 миллион целый районго 4 миллион, мына 246 километр каналыбызга 4 миллион ушундай акча, 5 миллион, 5-6 миллион тегерегинде эле берилчү да, жетпейт эле да. Сууга сууну дагы жеткириш дагы өз убагында кыйналат элек. Азыр эми 10 миллион болду, ошону өтө жакшы бөлүндү акчабыз.
Райондун аймагында 28 000 гектар сугат жери болсо, анын ичинен 20 000 гектар жерин суу чарба башкармалыгы тейлейт. Андан тышкары 246 километр канал жана 610 километр ички чарбалык каналдар башкармалыктын карамагында. Азия өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен Долбоор алкагында райондун суу чарба башкармалыгынын материалдык техникалык абалы чыңдалып, 2 техника алынды. Быйылкы жылда жазгы талаа иштери эрте башталаары күтүлүүдө. Андыктан сугат суу тартыштыгын жоюу милдети башкы орунда турат. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.